Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРКда подкаст кезектеги чыгарылышын баштайт. Бүгүнкү студиябыздын коногу педагог илимдеринин доктору, профессор, балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев. Сулайман агай, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мен бүгүн ушул эфирде баштаарда пландаганда эле дароо эле өзүмчө ойлоп койдум. Балдарды тарбиялоого көбүрөөк сөз кылсак, муун тарбиялоону көбүрөөк сөз кылсак деген ойдочу. Себеп дегенде улам баягы жыл өткөн сайын, доор алмашкан сайын жана кыргыздын 50 жылда эл, 100 жылда жер жаңысы чын экен. Улам кийинки муун, улам кийинки балдар башкача болуп баратат дегендечи. Анан бирок өзгөрүлгөн коомдо деле өзөктү кармап калса болорун кыргыз тарбиясы дүйнөлүк тажрыйбалар көрсөтүп турат да. Мен алгач ушул сиз өзүңүздүн педагогикалык ишмердигиңизгө, мугалимдик кесибиңизге байланыштыруу бергим келип турат. Сиз өзүңүз мугалимдин баласы болгон үчүн мугалимдик кесип тандадыңызбы, же өзүңүздүн каалооңуз болдубу? Мен мугалимдин албетте апам дагы, атам дагы мугалим болуп иштеп жүрдү. Анан кээде ата-энелер айтат да, сен менин кесибимди эле мугалим бол. Же болбосо башка адамдар балдарына ошондой айтат да, кээде мугалим бол, мугалим жакшы деп. Мен атам, апам андай деле айткан жок. Биз баарыбыз эле чын эле мугалим болуп калдык да. Эжем, инем, карындаштарым көп эле ушу. Мен 11 тууганмын да. Дээрлик мугалим болушту. Ал баягы алардын биздин кесипти биздин кесипти улантып мугалим бол, мугалимдик жакшы деген деле бизге айткан жок, айтпаса деле бүт эле баягы сөзү, иши, мектепте жүрсөк деле атамдар, апамдар, үйгө келсек деле апамдар, атамдар. Анан кес-кесте тапшырмаларды берет. Тиги китепти оку, бул китепти оку деп. Ошондон эле ушул мугалимдикке өзүбүз эле кирип калсак керек дейм да. Анан бирок мен басмада иштегим келчү. Редакцияда иштегим келчү. Журналист болгум келчү. Анан биз филфакка тапшырганда журналистика жок экен ошол убакта. Анан Табыш Алиев деген ректорго арызданып, 25 бала топтолуп, анан кирсек, анан бизге журналистика группасын ачкан. Ошо силерден кийин башталып турду? Бизден бирок анда кайра жаап койду. Бизден кийинки жылы бизди бүткөндөн кийинкилер журналистикага кирип калышты да. Анан мен биякта 1 жыл иштедим Чүйдө. Анан атам кызматта иштейт, парторг болчу, кийин парторг болуп калган, сельсоветке иштеп калган. Анан чоң атам оорулуу болуп калды. Анан мени айылга келип алам, жардам бер, жок дегенде 1-2 жыл жардам бер деп. Анан 1-2 жыл барам деп, иштейм деп бардым. Анан баргандан кийин атам күтүүсүз каза болуп калды. Болду, ошо бойдон мен мугалим болуп калдым. Ошо бойдон мугалим болуп калдым. Анан кийин инилерим чоңойгондон кийин мен Бишкекке келдим, апамдан уруксат сурап. Бишкекке келгенде басмалардын баары жабылып калды. Редакциялардын баягыдай мааниси болбой калды. Анан ушул билим берүү академиясына кирип, ошондо иштеп калдым. Ошол эле ойду улай мындай суроо дагы. Баланын тандоосуна ата-эненин баягы кеңеши, ата-эненин таасири канчалык болуш керек? Адатта биз баягы атам оку деген үчүн ошого окуп калдым, апамдын каалоосу болгон үчүн ушу кесипти тандап калдым деген балдарды тең туштарыбыздан эле бөлүп калабыз. Булардан туура суроо да. Себеби тарбия үйдөн башталат. Таанып билүү дагы, баланын өсүүсү дагы ушул үйгө карап, үйдөгү чөйрөгө карап. Аны жана био чөйрө, социо чөйрө, психо чөйрө деп коет да илимде. Ошо чөйрөлөргө жараша калыптанат экен да. Анан баягы жомокто айтат эмеспи, тиги балам кандай ким болсо экен деп ойлоп анан баягы чече албай анан түрдүү досторун алып барат да. Уста досуна, жылкычы досуна, мугалим досуна, доктор досуна, анан бир алкаш досуна алып барып көрсөткөндөн кийин ким кайсы кесипте иштегени жакшы экен балам дегендей бир неме бар да уламыш. Ана ошондо бала ошондон уламынан көрсөтмөлүү тарбия алган деп айтат да. Анан эми бул деги эле үйдөгү кесип тандоо
мүмкүн жана ата энелер тиги оку бу оку деп коюшу мүмкүн да. Бирок ал баланын тандоосу эмеспи? Мезгилге жараша тандообу же балким жөн эле ошол айылда ким врач, айылда ким айыл өкмөтүнүн кызматкери, айылда ким мугалим, мындан башка кесип жок. Деги эле башынан бери эле ошондой да. Аны ошон үчүн болобу? Ал убакта баягы чарба иштер бар эле, чарбанын мыкты кызматкери болсо болот болчу. Мына ошого жараша маяналуу, майлуу жашоону көздөп, айрым балдарын да ошол жака бурушу мүмкүн. Бирок менимче баланын өзүнүн тандоосу, анан ошого кошумча ата эненин кеңеши бул балага туура багыт берет болуш керек деп ойлойм. Ушуга да бир нерсе кошо кетейин. Кесип тандоо мезгилге жараша да болот экен, заманга жараша да болот экен. Мисалы баягы эстерге чейинки маалда балдардын кесип тандоосу кенен болор эле. Чарбадан көрүп, турмуштан көрөр эле, билер эле, түшүнөр эле. Мына бул эстер жоюлуп, башаламан 30 жыл өтүп кетпедиби? Мына ушул кезде балдардын кесип тандоосуна өзгөчө кыйын болду. Zaman адамды азгыргандай эле балдар дагы көп нерсеге буруп кетти. Туура эмеспи, туурабы, адаштыбы, балким ушундай болду да. Ушундай башаламан заман, башаламан тандоого да алып барат экен да. Анан балдар туура эмес тандап алат экен. Тандап алган кесибинен баягы ийгилик таба албай калат экен. Мына ушундай учурлар болду. Анан мен азыр небереме эми балдарым чоңоюп бала чакалуу болгондон кийин алар өздөрүнүн баягы тапканын таап жеп атышат, жакшы, жаман эмес. Анан мен неберелериме көңүл була баштадым. Себеби заман кандай болот? Дүйнөлөшүү кезинде кесип тандоо кандай болот? Дүйнөлөшүүгө жараша кандай кесиптер керек? Мана бүгүнкү күндө айтат, дүйнөдө 70-ке жакын кесиптер жараксыз болот. Жаңы кесиптер чыгып атат. Мына ошолорду балдарга аң сезимдүү тандоого багыт бериш керек экен. Ана мен бир неберемди өткөндө айттым. Кыз бала да. Анан чоңойгондо кандай болосуң десем, тигиндей болом, мындай болом деп калды. Анан баягы материальный нерсени азыр баалап калды балдар. Материальный кызыкчылыкты, кенен жашоону, тынч жашоону каалаган кесиптерди сүйөткөн да. Анан мен айтып калдым, дүйнөдөгү мыкты аял затынын өкүлдөрүн издечи балам. Мына YouTube'га кирсең, эмне дегенин баарын табат. Маданиятта, саясатта, өндүрүштө, тиги жакта, бу жакта, руханий жактан, материал жактан кандай бир жакшы нерсени жаратып аткан аял затын карачы. Анан ошону карап көрүп, анан мынау жакты десең, анан өзүңдөн анан кийин ошол жака бурсаң болот. Балам, анан ошого жараша билим алсаң болот. Ошонун каражаттарын үйрөнсөң болот. Тил болобу, акыл жүгүртүү жагынан болобу десем, анан ойлонуп жүрөт да, ойлонуп калды да. Демек, кесип тандоо биринчиден үйдүн ата эненин каалоосу боюнча дагы. Биринчиден, экинчиден өзүнүн ички каалоосу боюнча. Үчүнчүдөн заманга жараша жашап иштегенге өзүн көрсөтө ала турган бир кесип керек экен да. Сиз жана аябай жүйөлүү нерсени айттыңыз. Заманга жараша баягы социо чөйрө кандай болсо ошого багытталып кете берет экен да. Кичинекей эмес, чоң деле ошентип калдык го. Ошентип калдык. Мага мындай суроо туулат да. Ошол учурда тарбия менен багыт берүүнүн тогошкон жери же айырмасы? Мисалы, биз баягы тарбиянын ошондой нугунда чоңойдукпу? Хукусу да бар, сөзү да бар, багыты да бар. Анын азыр баягы тең туштардан бала чакалуу болуп калдык да биз эле. Анан ошондо айтышат да, жок баланы урбаш керек экен, жок баланы мынтыш керек экен, жок баланы мындай дешипчи. Ошол жерде мындай кызыктуу суроо туулат да. Тандоо менен багыт берүүнүн өкөн тогошкон жери кайсы депчи? Бул маселе деле мындай экен. Тарбия деле мезгилге жараша болуп калат экен. Мезгилге жараша тарбиянын каражаттары болот экен, ыкмалары болот экен. Бирок башында өзүңүз айткандай,
оң колу өзі калат экен. Мисалы мен Кыргыздын улуттук педагогикалык ойлорунун антологиясы деген китеп түздүм да. Өзү көлөмдүү 1000ге жакын бет да. Муну ошондо тетиге Орхон Енисейдеги таштагы жазуулардын бетиндеги ойлордон ошондо эле мен элим үчүн төрөлдүм, элим үчүн жашадым деген нерселер мекенчилдик тарбиясы ошондо эле укмуш экен. Ошондо эле акимдер деп баягы төбөлдөрдө айтат да, элге кызмат кылгыла. Эл болбосо силер эчтеке эмессиңер дегендей. Бул баягы тарбиянын элдик мүнөзү. Анан мен кийин эле мына 10-11 кылымдагы Махмуд Кашкаринин бала сагындуу албетте тарбия. Махмуд Кашкаринин жанагы түрк тилдер сөздүгүнүн жыйнагынын ичинде 70ге жакын элдик ырлар бар экен. Ошонун өзүндө тарбия. Анан 17 кылымдагы кийинки заманан айтпай эле болду, бүгүнкүлөр айтып. Демек, ар бир доордун өзүнүн тарбиячылары болот экен. Ар бир доор өзүнүн мезгилинде жаштарды сындайт экен. Ошол кезде. Ар бир мезгилдин жаштарын улуулар сындайт экен. Улууларды угуп жүрсө, улуулардын тарбиясын алса деп айтат экен да. Анан улуулар айрым бир жоболорду, айрым бир кеңештерди айтат экен да. Ар бир мезгилде ошондо эле тетиги Орхон Енисейде, ошондо эле 11 кылымда, ошондо эле 17 кылымда. Анан көрсө тарбия ушундай бир түбөлүк нерсе экен. Мезгилинин өзүнө жараша өнүгүп өсүп, анан улуулар кичүүлөрдү сындап, кичүүлөргө жол көрсөтүп жүрүп отурат экен да. Анан ал улуу болобу, ал өзүнөн кийинкилерге ушундай заманды, коомдук мамилелерди жок кылбай, тазартып, тазалап жүрүп отурат экен. Ар бир коомдун улуулары, кичүүлөрү аны угуп жүрүп отурат экен. Анан мына бүгүнкү күнгө келели. Мына бүгүнкү күндө эле ошол нерсе алдыга келди. Мисалы, бүгүнкү күндө альфа мууну келип калды деп айтабыз. Альфа муунунун мүнөзү мындай экен. Заман азыр дагы өзгөрүп баратат. Баягыдай техникалык каражаттарды колдонуп үйрөнгөнгө жаңы кирген кыргыз эми техникалык каражаттарды колдонуп алып, окуганга, билим алганга кирип баратабыз. Мисалы, жана жасалым интеллекти да. Мындан дагы бир 5-10 жылдан кийин бета мууну келет экен. Балким 5 жылдан. Алар ошону колдонуп, биз колдонуп окуп үйрөнүп атабызбы? Алар колдонуп жашаганга өтөт экен. Уже биз тиги роботту пайдаланып билим алып, мындай атпайлыбы? Текст түзүп жардам. Алар роботту жумшап жашап алат экен. Мына ушундай мезгилде муун алмашып баратат. Анан муундун баягы сапатын жок кылбаш үчүн мына альфа мезгилинин балдарына мурункулар кеңеш айтып, жана биз нарк насилди айтып атпайлыбы? Ушул мүнөз ошол экен. Ошол себептен биз айтат экенбиз. Демек, нарк насилди айтып отуруш бул улуулардын милдети экен. Ал улуу болдубу, улуулардан укканын ал кайра кичүүлөргө айтат экен да. Ушундай экен. Анан жанагы багыт берүү менен тарбиянын тогошкон жери, анан ажырашкан жери деп атпайсыңарбы? Мына тогошкон жери мына ушул. Улуулардын сөзүн кичүүлөрдүн угушу. Ажырашкан жери улуулардын айтканын кичүүлөр укпай калган заман келиши мүмкүн экен. Себеби такыр техникалашканга өткөндө анда айнайын нанды өзүң жасасаң болот деп балаңа айта албайт экенсиң, кызыңа айта албайт экенсиң. Көрүңөрбү? Ал тургай машинеңди да өзүң көзүң карап айдасаң болот деп айтпай калат экен. Себеби машина өзү водители айдоочусу уктап калса дагы машина өзү сезет экен дагы айдоочуну ойготот экен. Ойгон бодубу? Анда акырындан барып анан чекеге токтойт экен. Мынакей. Анан дагы чекеге токтогондо дагы анан силкет экен. Аны ошондо ойгонуп кетсе,
деп анан ойлойт экен да, уктап калган турбайм. Демек мына ушундай заман улуунун кебин угуп өзүн багыттаган мезгил, улуунун кебин укпай калып өзү тандоо менен ойлонуп жашоого өткөн да заман болот экен да. Сиз ишмердүүлүгүңүз ушул усулдук, китеп, колдонмо, көркөм адабияттын баардыгын өзүңүз да жазган адамсыз. Демек ошол усулдуктардын өзү да өзгөрүшү мүмкүн экен да улам. Мына биз ошого туш болуп келатабыз да. Мына мен бир мындай ырым бар. Теге унутулду, биз окуган китептер унутулбады, бир Кудайдын китеби дегендей да. Чын эле баягы эме өзгөрбөдү, бир Кудайдын китеби. Эми Куран түбөлүктүү дечи. Биз окуган марксизм, ленинизм китептери калкалбадыбы? Бирок ошондогу мыйзамдар, философиянын мыйзамдары бул түбөлүктүү экен. Сандан сапатка, таанууну таануу, күрөш өнүгүүнүн өзөгү, мисалы. Философиянын 3 мыйзамы. Таанууну таануу, биз кечээ күнү биз таанып атабыз. Бизди эртең күнү сындашы мүмкүн. Ошондой да. Ошон үчүн педагогикада дагы негизги принциптер калат. Негизги жоболор калат. Негизги турмуш менен байланыштырып билим берүү, тарбиялоо, баланын жеке дүйнөсүн таап тарбиялоо, баланын жеке өнүгүүсүн байкап билип тарбиялоо, баланын курагына жараша тарбиялоо дегендей негизги жоболор калат. Бирок бүгүнкү күндө интерактивдүү ыкмалар, интерактивдүү методдор, бул ошол методдорду керек болсо окуучу менен өзү билгизбей турмушта окуу процессинде, тарбия процессинде билгизбей момундай өнөр менен алмаштырып турууга туура келет да. Эми сиздин өзүңүздүн илимий чыгармачылыгыңызга, көркөм чыгармачылыгыңызга келсек, агай, балдар үчүн жазылган чыгарма менен чоңдор үчүн жазылган чыгарманын албетте айырмасы бар деңизчи. Анан айрым учурда балдар үчүн жазылган чыгармаларды баягы ата-энелер окуп калабыз да. Ошондо чоңдор өздөрү түшүнбөй калган учурлар көп кездешет. Ушул жаатында айтсаңыз да. Эми бул боюнча дүйнөдө тажрыйба көп. Бала жөнүндө, бала үчүн, баланы тарбиялоочу, өнүктүрүүчү, баланын жан дүйнөсүн байытуучу, анан баланын тилине, дилине, курагына, кабыл алуусуна, мүнөзүнө ылайыктап, анан бала ошонун ичинен өзүн тапкан адабият да. Мына балдар адабияты. Бул мисалы орус балдар адабиятынан көп мисал карап көрсөк болот. Мисалы орус адабиятында популярдуу адабияттар да өзгөчө. Мисалы балдар үчүн Библия, балдар үчүн Петр бир жөнүндө, балдар үчүн Кутузов жөнүндө, балдар үчүн Ушаков жөнүндө дегендей. Ушундай сонун чоңдор да кызыгып отуруп, негизги моменттерди берет дагы, ошолордун образын ачуу менен анан балдарды ошондой болгусу келтирет да. Петр бир момундай кылып туруп Россияны түптөгөн турбайбы дегендей да. Тили дагы балдарга ылайык. Балдарга ылайык. Кызыгасың да, сүрөтү менен, сонун кылып. Бизде ошондой нерсе дээрлик жок да. Мына жакында мен бир жакшы иш жазадык. Мен десем да болбойт, коллектив менен, топ менен. Манас бөөктөр үчүн деген. Мына 120 беттей болгон A4 форматында ушундай сүрөттүү кылып туруп, Манастын тетиги ата-бабаларынан бир 15-16 сап, Жакыптын ким болгондугу жөнүндө 15-16 сап, Жакыптын арманын, Жакыптын түш көрүшүн, баланын төрөлүшүн, балага ат коюу, баланын хан көтөрүү сыяктуу ошол Семетей, аны Семетейдин турмушу, Семетей ким болгон, Сейтек ким болгон, акырында баатырлар эмне болду. Шунун баарын ашып кетсе бир 30 сап, 40 сап менен
болбосо бир 10-15 саат менен балдарга ушундай сүрөттүү кылып бердик да. Мына ушул бизден бир кадам деп ойлосом болот. Ушул Манас бөбөктөр үчүн, баш алыш класстын балдары үчүн. Мына ушундай. Анан кээде чоңдор жөнүндө балдар үчүн болот да. Мына бул айткандай. Кээде балдар жөнүндө чоңдор үчүн дагы болот. Баланын психологиясын, баланын жан дүйнөсүн билиш үчүн. Эми албетте чоңдор бала болгон. Бала кандай болорун унутуп койгон чоңдор толтура. Ошол эле бала чоңдор бала кезинде шоктук кылганын, бала кезинде помидор урдап жегенин, бала кезде кыздардын чачын тиги партага байлап койгонун ал унутуп койгондой. Эми балдары эми баш кылса аны какыс кылат да. Андай жүрбөй, мындай жүрбөй. Демек балалык дүйнөдөн такыр четтеп кеткен ата-энелер бала менен сырдаша албай калгандай болуп атат да. Ошол сыяктуу. Анан албетте балдар жөнүндө чоңдор үчүн китептер болот, чоңдор жөнүндө балдар үчүн китептер болот. Анан балдар жөнүндө балдар үчүн балдар китептери болот. Мына ушуну биз айырмаласак, анан бала жөнүндө жазса эле балар адабияты боло берет деп ойлобош керек да. Балдар адабияты өтө кылдат, өтө ойлонулган нерсе болуш керек. Сиздин ушул илимий чыгармачылыгыңыз, ушу педагогикалык чыгармачылыгыңызда алиппенин орду башкача, өзгөчө. Анан алиппени жазган учурда башка тилде которулганын, сиздин чыгармаларыңыздын да башка тилге которулганын көрөбүз. Ошол англис, немис тилдеринен баштап армян тилине чейин дегендей. Башка тилдеги алиппе чыгарма менен балдар үчүн окуган кезде ошол элдин маданиятын таанууга болгон мүмкүнчүлүкпү, же кайсы бир деңгээлде анын идеологиялык да бир нерсеси барбы? Бул идеологиялык нерсеси көп болот экен. Бул өзү СССР кезинде тетиги алгачкы Арабаевдин алиппесинен кийин Карасаев киришкен, анан кийин мына кадимки эле Юнус Алиев жазган алиппе 30-жылдар, 32-жылы Юнус Алиевдин алиппеси чыккан. Анан кийинки Турусбековдун баягы космоско уча баштаган кездеги алиппелер. Мунун баардыгы, дээрлик баардыгы Москванын тибинде жазылган. Мында Арабаевдин алгачкы алиппесинен башка баардыгы Карасаев кошулуп 27-жылы чыккан жаңылык деген. Ошондон башкасынын баардыгы бул саясий алиппе болду. Карагыла, мына атка такагак деген сөз каяктан чыкты? Бул ошол 20-30 жылдардын ичинде колхоздоштуруу башталганда айылда эң биринчи транспорт бул ат болгон. Трактор жок. Кош айдаш керек ат менен, мал алаш керек ат менен, кайра ат менен басыш керек арпа буудайдын тарынын бардыгын. Мана ошонун бардыгында негизги роль транспорт бул ат, күч ат. Ошон үчүн атты жакшылап баккыла, жакшылап такалагыла. Ата атка такагак. Мына бул замандын чакырыгы экен көрсө. Андан кийинки алиппенин дээрлик көбү Москванын, менин родинам СССР, менин родинамдын борбору Москва. Родина. Ульяновдун үй бүлөсү. Анан граждан согуштун баатырлары. Мына ушинтип, ошентип башка өзүбүздүн кыргыз алиппеси болсо дагы мыкты алиппелер болгон. Ошолор мыкты алиппе, кыргыз алиппеси болсо да ичинде ала тоо деген сөз жок экен. Калпак деген сөз жок экен, элечек деген сөз жок экен, камчы деген сөз жок экен. Мен ошол 30-жылдан баштап 90-жылга чейин бүтүндөй алиппенин бардыгын, кыргыз алиппелеринин эволюциясы деген Арабаевдин алиппеси бул улуттук алиппенин улуттук китептин үлгүсү деген макалалар жазгам. Символу деп. Мына ошолордун биринде дагы ошол Арабаевден кийинки алиппелерде жанагы айткандай да, Манас деген сөздү биз кийин мына менин алиппеме киргиздик.
кийин эле да. Мына мен 98-жылы Манасты алипеге биринчи бетине койдум. Ачканда эле. Демек ошондо биз улуттук компонент дечүбүз ал убакта. Ал убакта баары бир баягы союздук билим берүүдөн чыга элек болчубуз. Союздук билим берүүгө бир улуттук компонент кошолу деп. Кийин анан биз союз жок эле улуттук билим, улуттук тарбия берели. Анан дүйнөнүн илим билимин үйрөнөлү. Мына бүгүнкү күндө дагы негизибиз Манас болсун. Улуттук тарбия болсун негизи. Анан дүйнөнүн технологиясын үйрөнөлү. Мына биздин бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн эки мына өзөгү ушул. Улуттук таалим, анан дүйнөлүк технология. Мына ушуну биз эки нерсени бирдей кармап туруп, жуурулуштуруп, анан ошол жасалма интеллекттин ичине Манасыбызды киргизип, ошонун баардыгын башкарып алсак, мына биз жеңебиз. Өткөндө жүрөт, жасалма интеллектти биз колдонуп атабыз деп. Кийин жасалма интеллект бизди колдонуп калат дейт. Биз азыр жасалма интеллектти колдонуп, анан башкарышыбыз керек. Антпесе алар бизди башкарат дейт да. Мына ошон үчүн ушундай жакшы бир идеялар жүрөт. Биз ошону колдонушубуз керек. Жасалма интеллектти үйрөнөбүз, анан аны башкарабыз. Себеби өзүбүздүн идеологиябызды салышыбыз керек. Ичин ошо менен толтурушубуз керек. Анан бир макала жазсаң дагы Манастан башталган, баягыдан наркыбыздан башталган текст чыгат да. Болбосо эмне баягы Американын окумуштуларынын, Англиянын окумуштуларынын, немис окумуштуларынын идеялары жүрө берет дагы, биз макала жазсак да ошолордун идеясы келе берет. Мына бул жасалма интеллектти үйрөнүү, анан аны колдонуу деген ушул маселе да. Сиз айткан бул азыркы биз сайрап аткан жанагы кечке эле оңго жол, улуттук идеология дегендин өзөгү ушул да. Мына ошол. Мына оңго жол биздин өзөгүбүз. Мына ошону биз ооз-экели айтып атабыз да. Ооз-экели айтып атабыз, анан кагаз менен отчет берип атабыз. Мына биздин ишибиздин баягы поезд жылбай эле турат, бирок жылып атат деген баягы Брежнев жөнүндө дагы тамаша сөз бар го. Мына ошондой нерсе союз кезиндеги. Анан ушундай нерсе бизге ушул болуп атат да, биз отчеттөрдүн баарын берип атабыз. Бирок иш анча көрүнбөй атат. Өзгөрүп аткан коомдо, улам-улам алмашып аткан коомдо бүгүн көргөн эртең жок деген сыяктуу эле болуп атат да. Жанагы макал бар го, кечээ көргөн алтының бүгүн көрсөң жез, кечээ көргөн акылман бүгүн көрсөң эс дегендей болуп, улам өзгөрүп аткан учурда биз баланы кантип тарбиялайбыз агай? Кантип билим беребиз, кантип өнүктүрүшүбүз керек азыркы балдарыбызды? Биз бүгүн балдарды эмнеге үйрөтөбүз деген маселе бул чоң маселе. Мына биз улуттук идеологиябыз жок деп жүрөбүз. Мына оңго жолго жол жазылды. Оңго жолдо эл, жер, таалим, тарбия, бала, үй бүлө, илим билим дегендей өзөктүү түшүнүктөрдүн баардыгы берилген да. Биз керектөөчү эмес, өнүктүрүүчү бололу. Билим алуу эмес, билим берүү эмес, билим алуу дегенди ойлонолу. Көрүң, жаратман. Мына бүгүнкү күндө 12 жылдык билим берүүгө дүйнөлүк форматка кирип атабыз да. Анан жөнөкөй эле баягы дүйнөлүк форматка кирген менен баягыдай эле мугалим айтса жаттап алып, айтса эсине тутуп алып, китептен окуган жаттап айтып берген заман бул болбош керек. 12 жылдыктын башкы идеясы бул жаратман мугалимди даярдоо, жаратман окуучуну өстүрүү. Мына ошондо гана биздин балдарыбыз дүйнөлүк алкактагы Япон балдарындай, Кытайдын окуучуларындай, батыштын мыкты бир окуучуларындай боло алат да. Мына ушул жагын ойлонсок. Сулайман агай, керектүү кептериңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун агай. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү ОТРК подкаст чыгарылышы ушундай керектүү кептер менен, омоктуу ойлор менен жыйынтыкталат. Келерки эфирден кездешкенче аман туруңуздар.